Жазма адабиятыбыздын негиз салуучусу, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер жана биринчи кыргыз профессору Касым Тыныстанов туп-туура 83 жыл мурун жалган жалага кабылып атууга кеткен. Касым Тыныстановдун өз мезгилинин кыйнак алдыга озгон, улут үчүн чын жүрөктөн күйгөн, илим менен көркөм чыгармачылыкта баа жеткис эмгектерди жасаган улуу инсан экендигинде талаш жок. Адемесе Касым Тыныстанов тууралуу маалыматка кезиктирели. Илимге кызыккан бала. Касым Тыныстанов 1901 жылы 10 сентябрда Ысык-Көл облусуна караштуу Чырпыктуу айылында жарык дүнүйгө келет. Ал 8ге киргенде айылдагы молдодон сабак алат. 1914 жылы мезгилиндеги эң алдыңкы болгон Каракол шаарындагы орус мектепке кабыл алынат. Окуусун таштап Кытайга качат. Тилекке каршы Касым Тыныстанов 1916 жылы толук билим ала албайт. Ал ата-энеси менен элге кошулуп Кытайга качат. Ал жерде жергиликтүү байларга 2 жыл кул болуп иштейт. 1918 жылы өз мамлекетине кайтып келет. Касым Тыныстанов билим алууну улантууну каалагандан Ысык-Көлдө Тепке айылындагы таекелердин жанында калат. Ал жерде Ташкентте башталган илим жолу. Анын илимий ишмердиги жогорку окуу жайда окуп жатканда эле башталган. 1920 жылы казак тилинде чыккан Жаңы Өрүз гезитине бөлүм башчысы болуп дайындалат. Бирок ал кызматта 1 жыл турбай, ден соолугу начарлап, өз мекенине кайтууга аргасыз болот. Өз үйүндө да бош отурбай, өзүнү драматург катары сынап көрүүнү чечет. Ошентип Кыргызстанда өзүнүн жеке театр группасын ачып алат. Өз тартынан айыккан соң Ташкентке сапар алып, Ак жол гезитинде Жас Кайрат, Сана журналдарында иштей баштайт. 1924 жылы университетти ийгиликтүү аяктап, өз мекенине кайтат. Сабатын жойгон илимпоз. Советтик доору жаңы гана орноп, сабаттуу инсандар жетишсиз кезде өлкөгө Касым Тыныстановдой адамдар абдан керек болгон. Андыктан 1925 жылы жашы 24кө келгенде Кыргыз автономиялык облустун академиялык борборунун Кыргыз бөлүмүнүн катчылыгына даярданат. Алгач Каракол шаарында мугалимдерге даярдоо курсун өтөт. Андан соң элде агартуу сапатын да көтөрүү үчүн Кыргыз педагогикалык институтуна мугалим болуп иштеп баштайт. Студенттерге сабак берип жүрүп, 1932 жылы доценттик, 1936 жылы профессорлук наамды алат. Ошентип улуу даражага жеткен эң биринчи кыргызга айланат. Революцияга чейин 99 мектеп болсо, 1930 жылы саны 990го жетет. Касым Тыныстанов 37 жылдык өмүрүнүн көп бөлүгүн мамлекеттик жана илимий жумуштарга арнагандыктан көркөм чыгарма жазууга убактысы аз болгон. Ошентсе да Касым Тыныстанов кыргыз адабияты үчүн кошкон салымы абдан чоң. Чыгармачылыгы студенттик кезинде гезиттерде иштеп жүрүп, казак тилинде жазган бир нече ыры менен башталат. Ал эми кыргыз тилинде алгачкы Ала тоо аттуу ыры 1992 жылы жарыкка чыгат. Ошол эле учурда Тыныстанов кыргыз прозасынын негиз салгандардын бири.
Ал жеке чыгармачылыгы менен эле чектелип калбай, кыргыз элине таандык ооздеги эмгектерди Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул жаатта бир нече көлөмдүү илимий макалдарды жазган. Кара тизмедеги илимпоз. Касым Тыныстановдун ысымы атылгандан кийин да оңдогон жылдар бою кара тизмеден алынбай келген. Аты илимий чөйрөдө эскерилбей, өзү даярдаган бир нече эмгеги жарыкка чыкпай, жасаган эмгектери бааланбай калган. 1957 жылы жубайы жана уулунун кайрылуусунан кийин СССР Жогорку сотунун аскердик коллегиясы Тыныстановго карата чыккан өкүмдөрдүн баарын жокко чыгарат. Касым Тыныстановдун үй бүлөсү. Касым Тыныстанов менен жубайы Турдубүгү 2 уул жана 2 кызды тарбиялашкан. Советтик революцияга чын жүрөктөн ишенген илимпоз балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына болсо бирдик, кишимчан аттуу ысымдарды берген. Тыныстанов атууга кеткенден кийин жесир калган Турдубүгү апа балдары менен бирге каттуу азаптаткан. Кай жерге барбасын эл душманын үй бүлөсү деп дейилип, өз жерге батпай, өз элинде бөтөнгө салынган. Ошентсе да эч кимге зар болбой, балдарын билимдүү кылып, тарбияланга жетишет. Түн уулу теңдик, улуу ата мекендик согуш башталганда кан майданга кетип, ал жактан башына ок тийип, жарадар болуп келет. Ага карабай медициналык окуу жайга тапшырат. Бирок дарт кое бербей, 1947 жылы энесинин колунда кыйналып жатып каза болот. Агасын жетпей калган кыялын экинчи уулу Эркиндик орундатат. Ал хирургия бөлүмүн ийгиликтүү аяктап, медицина илимдеринин кандидаты, доцент наамдарын алат.